Футболчу Азамат Байматов уулду. Бүгүн 7 сентябрда футбол боюнча Кыргыз курама командасынын мүчөсү Азамат Байматов уулду болду. Бул тууралуу Дордой футболдук клубунун басма сөз кызматы билдирди. Азамат Байматовду уулду болушу менен куттуктайбыз. Бешик бооң бек болсун деп куттуктады Дордой футбол клубу. Азамат Байматов 2018-жылдын ноябрь айында Жибек Бешеева аттуу бичи кызга үйлөнгөн. Маалымат булагы Супер Чекиткейжи. Бек Борбиев анткени 20 жашында мээ болгон эмес. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу жана аткаруучу Бек Борбиев интернет баракчасынын активдүү колдонуучусу. Ал жакында эле Токтогулдун ардактуу атуулу намын Кыргызстандын эгемендүү күнү 31 август алганын жар салды. Ага уда эле 60 жашка чейин бала болбосо, андан ары да болбойт. 50 жашка келгенде акчаң болбосо, андан кийин дагы болбойт. 40 жашта ден соолуң болбосо, андан ары дагы жакшы болбойт. 30 жашка чейин сүйүүгө жолукпасаң, анда сүйүүсүз өтөсүн. А мунун баары эмне үчүн? Анткени 20 жашында мээ болгон эмес деген билдирүүсүн калтырды. Бек мырзанын бул жазганына көпчүлүк туура деген пикирлерин жазышты. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Ырчы Алтынай Нарбаева кандай мугалим болду? Өзгөндөн чыккан өнөрпоздор жума башында билим күнүнө карата пионер болуп хор ырдашкан эле. Ал эми кечээ ырчы Алтынай Нарбаева кантип мугалим болгону, жаш чыгармачыл ырчылар кантип окуучу болгону, форма кийип келбеген баланы кантип жазалаганы тууралуу кыскача ролик тартып элдин көңүлүн көтөрүштү. Мектепке кечийип келген Эрнест Бөрүбаевдин мугалим эжеи Алтынай Нарбаевага айткан күлкүлүү жоруктары элдин көңүлүн бурду. Эскерте кетсек, өзгөн өнөрпоздору деген аталышта бул өрөөндөн чыккан чыгармачыл инсандар буга чейин да далай роликтерди элге сунушташкан. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи.